2016-жылы Ташкөмір Жаштар саясий партиясын түптөп, биринчи шаардык кеңешке атсалууга катыштык. Биринчисинде өтпөй калдык. 2017-де дагы катышып, 2017-де катышып 3 мандат алдык. Анан 2018 3 мандат алып, бирок шаардык кеңеште мэрди шайлай албай таркап кетип, 2018 дагы шайлоо болдук кайрадан. Анан 2018-те өзүм дагы кандидатым коюп, азыркы учурга чейин жергиликтүү кеңеште депутатмын. Пандемия учурунда, карантин учурунда биз дагы элден артта калбай, элдик кошун түзүп, эл жалпы аксакалдар, аялдар кеңеши менен жаштар, шаардагы онтолгон активисттер менен чогуу иш алып бардык. Өзүмдүн жеке айтып кетсем, Ташкөмүр шаарына Жалал Абад областына 40 тонна, андан тышкары Чүй областына 15 тоннага чейин ун таркаттым. Азык түлүктөр менен камсыз кылдык. Мүмкүнчүлүгү чектелген баягы үйүндө азык түлүктөр жок элдерге. Андан тышкары маскалар менен, хлоркалар менен колдон келиши ошо элдерге жардам бердик. Концентратордон да жардам бердик. Жалпысынан мен өзүмдүн жеке атыман 4-тү, биздин коллективдин атынан 6, жалпысынан 10-ду бердик да. Биздин азыркы учурдагы медицина акыбалы аябай оор экени байкалды. Акыбалы. Андан тышкары баягы биз жеке адамдык сыпатты алсак, тууган урук менен жакшы мамиле кылбай калыппыз. Үй бүлөбүз менен жакшы мамиле болбой калыппыз. Жанагы ашкана, кафелерден чай ичип, туугандар менен жакшы катташпай калыппыз. Ошо баягы пандемия, карантин учурунда аралыгыбыз аябай узап кеткенде, чыныгы ошолорго муктаж экенибиз, үй бүлөбүздүн баягы көрбөй жүргөн нерселерин көрүп, алда бир жакшы бир өбөлгө болду да. Ар бир кыйынчылыктын артынан жакшылык бар дейт. Балким жакшы жагы ушул үй бүлөгө болгон көңүлүбүз, мамилебиз оңолду деп ойлойм да. Мен Кыргызстандын келечегине ишенем. Себеби биздин тарых 2200 жылдык тарыхыбыз бар. Андан тышкары мынакей алдыда болуп кеткен пандемия учурунда элибиздин биримдиги, бүтүндүгү, күйгөндүгү, патриоттугу бул биздин келечекти, жаштарыбыздын келечеги, жаштарыбыздын баягы ынтымакка келип, элибизге, жерибизге кызмат кылгандыгы бул биздин келечекти билдирет. Себеби бизде баягы мусулман болгондон кийин пайгамбарыбыз айтат, эгерде бир мамлекеттин келечегин көрөм десең, алардын жаштарын карагыла дейт. Биздин жаштар азыркы учурда жакшы, Кудайга шүгүр да.